Ал жөн эле жооп берет ал. А эгерде мусулман эмес, же мунафык, же болбосо ушундай бузуку, мынага проблема точно болот. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи мунун кабарын айтып койгон туугандар, ошон үчүн бекем ыймандуулар бул суракка оңой эле жооп берет. Ошон үчүн бул дүйнө ыйманды бекемдей турган, ыйманды кура турган, ыйманды сактай турган, ыйманды жайылта турган дүйнө. Өзүбүздү биринчи өзүбүздүн ыйманыбызды бекемдеп алайлы. Ыйманыбызды куруп алайлы туугандар, кубаттап алайлы. Өзүбүз туугандар, ыйманыбызды сактайлы, күндүзү дагы, түндөсү дагы кайсы амалдар, күнөөлөр, арам иштер ыйманга залакасы тийсе, зыян жеткирсе, толук сактанайлы. Ошо менен алек болуп жүргөн болсок, таштайлы аны, ыргытайлы, бир тээп чыгарайлы. Ыйманга кайсы нерсе зыян тиеби? Пайгамбарыбыз айтып койгон мунун бардыгы. Анткени ыйман бир абалда турбайт. Адам баласынын ыйманы бир абалда турбайт. Бул ыймандын нуру, жакшы амал кылган менен ыймандын нуру күчөйүп көбөйө берет. Адам баласы күнөө кылган сайын ыймандын нуру азайып өчүп бара кете берет. Жүрөк караңгылайып кете берет. Жүрөгү эле карайбайт. Руханияты да карайат мунукучу. Буга кийин кабыр капкараңгы болот, ахирет капкараңгы болот. Ошон үчүн туугандар, мына жерде тамаша күндөр эмес, алдыда тура калган, демек суракка тартылган адам эсинен кетип калат. Таң кала турган, эмнени айтарын билбей кала турган, даже өзүнүн аты тиякта турсун, каяка келип не болгонун билбей турган. Ыйманы бекем адам, мына ошолорго Алла Таала өз жардам берет экен. Фа иннаху субханаху юсаббитуhum ва юлхимухум аж-жавабу садид. Алла Таала аларды өзү жардам берет, Куранда айтып койгон. Бу дүйнөдөгү ыйманга мээнет кылдыңбы? Всё. Кабатыр болбо. Алла Таала өзү Куранда айтып койгон, кабырдагы суракка биз жардам беребиз деген. Ага бекемдейбиз деген ага. Жеңилдик беребиз деген ага. Туура жооп бергенге Алла Таала илхам салат экен. Илхам дегени ошол учурларда машаалла сизге жүрөгүңүзгө, мээңизге туура жоопту Алла субханаху ва таала сезимин салат. Илхам кылат Алла Таала. Куранда Алла Таала айтат: "Ба'даузу биллахи минаш шайтанир раджим. Истаббитуллаху аллазина аману бил каули сабити фил хаятид дунья ва фил ахира." Алла Таала ыйман келтиргендерди бекемдейт. Бекем сөз менен дүйнөдө дагы, ахиретте дагы. Ва юдиллуллаху залимин. Алла Таала залымдарды адаштырат. Ва яфалуллаху ма яша. Алла каалаганын кылат тургандар. Алла Таала эч кимден сурап кылбайт, эч кимден коркпойт, эч кимге алданбайт, эч качан унутпайт. Жараткан Алла Таала жаралгандардын сыпаттарынан таза, аруу, бийик зат. Жараткан Алла Тааладан суралынбайт. Ла юсалу амма яфалу. Кылгандан суралбайт Алла Таала. Кимге канча өмүр берет? Мынага эмне аз, мынага эмне көп? Алла суралбайт. Алла берет өмүрдү. Өлүмдү Алла берет. Кимге хидаятты, рызкыны, перзентти, иззатты, бийлик, байлыкты бардыгын Алла субханаху ва таала берет. Алла Тааладан суралынбайт. Мынага канча перзент берди? Буга канча перзент берди? Ва хум юсалун. Пенделер суралынат. Вакифухум иннахум масулун. Токтоталарды суралат. Сиз биз суралабыз. Алла кылгандан суралынбайсыз. Ошон үчүн мына жердеги аятта Алла Таала айтып атат. Бекем сөз ла илаха иллаллах. Кайсы экен? Ла илаха иллаллах. Ушуну каулу сабит дейт. Жана мындай деп айтсак, бекем сөздөрдүн дагы эң бекеми. Ла илаха иллаллах. Bundan бекем сөз жок. Bundan өткөн бекем сөз жок. Бекем сөз деп Алла Таала Куранда айткан ушун үчүн. Ыйман келтиргендерди Алла Таала бекемдейт экен. Эмнеге? Ушу бекем сөздү айтканга
Allah subhanahu wa ta'ala dünyada da ahirette de deydi de bunun manası şu bekem söz La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah fa inna hada huvel kavlu sabit mına uşul bekem söz dep aytılат tuğandar hadiste buğa gelet La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah bul asbasat sabitat aqval yaqiniyat aqwa min qat'iyat mınanday dep aytат bekemlilerin de bekem işengenlerden en güçlüsü en tuğrası La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah Kur'an'da Allah Teala Allahu'llezî halaka seb'a semâvâti ve minel ardı mislehunne yetenezzelul emru beynehunne lita'lemû ennallâhe alâ kulli şeyin kadir ve ennallâhe kad ahâta bi kulli şeyin ilma. Allah şunday zat al jarattı asmandardı jana jerdi asmandardı jet asman jerdi mislehunne kudun jeti yetenezzel amru beynehunne asman benen jerin ortasında Allah subhanahu wa ta'ala'nın buyruktары düşüp turат. Kimge bugün ölüm berilet, kimge jaşo, kimge densoluk, kimge oru, kimge izzat, kimge korduk, kimge perzent, kimge berбейт, kıskası aytkanda kança ısık, kança soğuk bardığın jaratkan Allah asman ve jerin ortasında buyruğu çeşip turат. Buyruğu düşüp turat. Ne için şunday? Li ta'lamu bekem işenişinler üçün albatta Allah Taala her bir nersege kudretli. Jana albatta Allah Taala her bir nerseni ilim bilen kamtып algan. Bardığın bilet. Az o şeyde barыбыз oturabыз go. Her birimizin erteң günü ne bolot biz bilbeybiz, biroq Allah bilet. Bizge karangı Allah'a jarık. Ekinçisi uşul azı sabakta oturabыз, kim kayсы niyet menен oturat? Allah Taala bunu bilet. Biz biribirimizi bilbeybiz. Men kayсы niyet menен süйлөp atam? Siz kayсы niyet menен ugup atасыз? Allah'a bardığından kabardar. Biz siz bunu bilmeybiz. Bir cumadan keyin bizim başımızda ne var? Bir aydan keyin, bir yıldan keyin biz bilbeybiz tuğan. Gayipti Allah'dan başka hiç kim bilmeydi. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala bardıq nerseni ilim bilen özü kamtıp kurçap algan. Bardığın bilip turat. Allah Taalaga ötkön uçur keler çak birdey çak. Qanday ekan? Ötkön uçur keler çak Allah Taalaga birdey çak bar. Bunun bardığın Allah subhanahu wa ta'ala. Emi Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kolundan görsetken akılga sığbay turgan, akıl tangala turgan keremetlerden atın muciza dep koyat. Muciza degen Peygamber'in kolundan Allah Taala görsetken adam balasınaçı. Uşunu muciza deydi de. Havarikul adatка karşı nerse. Misali Peygamberimizin mancalarından su çıkargan Allah Taala. Oşo? Musa Peygamberge Bani İsrail'ge mına jööttөрдүн 12 urusuna bularga şu su jok bolgondo asa tayagыңды çap dedi. Fadrib bi'asak. Hajar taşты çap dedi. Fanfajarat min husnata aşarata ayna 12 жерден bulak çıktı. Taştançı. Musa Peygamber taşты çapkanda bulak çıksa Muhammed Peygamberimizin mancalarından bulak çıktı. Mingden aşık sahaba çankoğusun getirip toyo içişke. İçine elemez. Ulularına çeyin su vergen. Çanaşlarına çeyin tolturgan. Peygamberimiz jerde turup Mekke'de turup ayda 2'ye bölüp koygan. Ne olup koygan? Buların atın bardığın mucize değil. Mucizalardan en güçlü mucizası uğup alınız. Allah Taala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim. Bu mucizalardan da en mucizası. İsa Peygamber tuvasa körlördü, Allah pes derdi. Allah'ın buyruğu menen Bismillah degenlerle sakayt koydu.
өлүктөрдү Алланын буйругу менен тур дегенде тирилет. Муса пайгамбарга колунан ушунчалык нур колтугуна салып туруп чыгарса, күндөн калышпаган нур чыгат. Күндүн нурундай нур. Мына светильник эмес, ана күндүн нуру бар го, элестетип. Кечкурун чыгарса, уже күн эс да биякта. Бардыгы. Азыр күн жок го. Мужиза деп коет мына. Ар бир пайгамбарга Алла Таала мужиза берген. Ошонун үммөтү, эли, коому көрүп туруп ишенип иман келтиришчү. Бирок эң көп мужизаны пайгамбарыбызга берген. Эң көп мужиза. Жабир разияллаху анхудан риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мадинада сахабалары менен ачарчылык, суук, кыйынчылык кезде пайгамбар Жабир разияллаху анхунун аялы Жабирге айтып, Жабир сен пайгамбарыбыз ачка бир эки досу менен чакырбайсыңбы кичине мына бир аз тамак жеп алсын. Козу бар экен. Улак. Мен бир аз нан пышырып турайын. Пайгамбарыбыз эми кыйналып калбасын деп. Жабир разияллаху анху бол сен даярдай бер, мен барып чакыра коеюн деп пайгамбарыбыз я Расулаллах үйдө кичине келиниңиз даярдап коюптур. Бир аз тамакты жүрүңүз. 5-6 сахаба менен барып тамактанып алыңыз десе, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол жерде аң казгандардын баарына жарыя кылып, аң казгандар бар. Кеттик Жабирдин үйүнө деп. Канча дебейсизби? 1400. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Болса Жабир разияллаху бул каяктан батырат эми? Уят болом эми. Тамак жетпейт. Кичинекей козу болсо, бир аз нан болсо, я Алла. Анан таң калып үйүнө келип, катын буягы мындай болот. Аң казгандын баары келатат буякта. Айтты, сиз пайгамбарыбызга айттыңызбы өзү? Десе, мен айттым, анан ушундай кылып, анда айткан болсоңуз болду. Пайгамбарыбыз өзү чакырды, анда өзү бардыгын камсыздайт деп коюптур да. Кара. Жүрөгүндөгү ишеними кандай. Бирок пайгамбарыбыз айтты, тиги казанда кайнап аткан этти, шорпону мен баргы чакта ачпагыла. Нанды дагы тандырдан албагыла, этти дагы албагыла. Аны жаап туруп, аң казгандарды барын айтты, 10дон киресиңер деди, тамак жеп чыга бересиңер. 10 кирет, тамак жейт, курсагы тоет, кетет, кийинки 10. Бардыгы келип жеп кетти, айта. Бул жолда ар кандай цифралар айтылат, 1400 көбүрөөк угам да. 1400 сахаба кирип жеп чыгып кетти. Кийин эң таң калыштуусу Жабир разияллаху айтат, да кылып казандатсам, мурдага караганда чөтө көбөйүп калгандай көрүндү дейт да. Мунанын аты мужиза деп коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намазда туруп, Мединада намазда туруп, бирли алдыга жылат. Кайра аркага кетенчик дейт. Намаз бүткөндөн кийин сахабалар сурашты, я Расулаллах, бүгүн бир акылга сыйбай турган бир иштерди кылдыңыз го. Кээде алдыга жыласыз, кээде аркага жыласыз. Пайгамбарыбыз айтат, жерде ушу намаз окуп атканымда Алла Таала ушул жерде бейиштин эшигин ачып койду дейт го. Бейиштин мөмөлөрүн ошончо кызыккан алдыга жылып кетип ошо экен да. Кайра аркага жылганы болду. Дозоктогу азаптарды көрүп аркага жылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мужизалар өтө көп. Мага Кудай кааласа бир өзүнчө сабак кылабыз го. Бирок мен эмнени айтмакчы элем? Эди башка жака кетип калдык да. Мужизаларды демек пайгамбарлар өзү көрсөтө бербейт экен, каалагандай. Пайгамбарыбызга да келип айтты да. Мухаммад, сен кыйын болсоң мындай кылып берчи, тигиндей кылып берчи деп. Аны айтты, мен кылбаймын. Алла кылат. Алла качан кааласа кылат. Биздин колдон просто көрсөтүп коет мындай депчи. Ошон үчүн муналардын бардыгын туугандар мужиза, эң улуу мужиза кайсы экен? Кур'ан. Бардык пайгамбарлардын мужизасы кетти. Биздин пайгамбарыбыздын да канча мужиза Алла берген болсо баары кетти. Бир гана мужизасы калды. Бүткүл ааламга кыямат күнгө чейин кала турган мужиза Кур'ан. Мындай китеп жок. Эч ким ушундай китеп, ушундай мазмундагы,
ушундай кереметтүү, ушундай маанилүү, бардыгын өзүнө топтогон, эч качан өзгөрүлбөгөн, бурмаланбаган, аалымдар окуса тойбогон, чечим чыгарса адилеттүү, чакырганы сыраты мустаким. Эми бул Курандын ажайыбы бүтпөгөн. Ушундай кереметтүү китеп бардык сурооңо жооп бере турган, ачылышы Аллах акбар, адамдын акылын таң калтыра турган Куран-ы Карим чечти. Мужиза мына ушул. Кыямат күнгө чейин туугандар, бардык чагында. Мужизалардын эң мужизасы мына ушу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Эми баягыга келели. Алла Таала ким иман бекем болсо, бу дүйнөдө дагы Алла Таала мага жардам берет экен. Алла Таала бу дүйнөдө иман келтиргенге жардам беребиз деп атпайбы? Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya ve fil ahireh. Allah subhanahu wa ta'ala bekem deydi. İman keltirgenlerdi bekem söz menen bu dünyada dagı jana ahirette dagı деп атат. Bu dünyada kanday bekem deyet deseniz, anı manisi şeytandan azgırıklarından imanı bekem güçlü adamdı Allah Taala saktap koydu. Şeytan ağa oyunun köp görsete albaydı. Kılıkların köp жүргүзө албайт экен. Өзүнө дос кылып, өзүнө кул кылып, алдына салып айдап албайт экен. Алла субханаху ва таала анын васвасасы, азгырыктарынан, шубхат, шек күмөндүктөрдөн бардын Алла таалам сактап коет экен. Amma tasbituhum fil hayati dunya fa huwa mimma ya'tarihim min al-wasawis ve şubuhat ash-şeytaniye min qibal al-ins wal jin. İnsanların tarafından da var. İnsan şeytanlar da var. Tuğanlar. Jin şeytanlar da var. Alınlara çıkan insan şeytanlar jin şeytanlarga karaganda korkunçtu, kooptu, страшныйраак болот деген да. Кайсы шайтан экен? Ошо жинден көп коркпош керек. İnsan şeytandan korkuş керек да. Hem кандай коркуш керек экен? Жамандыгынан. Адамды Кудай сактасын да, адам бузулса, bu dünyada bir de kандай buzula turgan mahluk çok da. Даже bu жырткычтардан ötüp ketedi. Eğer adam oң olsa periştelerden жогору чыгат. Adam bozulsa жырткычтардан төмөнгө чыгат. Адам баласы, ошон үчүн Алла Таала эгерде иманга мээнет кылсак ба, иман курсакчы, не болот экен? Bu dünyada Алла Тааланын бекемдүүлүгү шайтандын азгырыктарынан, шайтандын азгыркындай чакырыктарынан, ар кандай шек, күмөн, шубухат, ушундай нерселерден Алла Таалам сактайт. Так, экинчиси. Адашуудан Алла Таалам сактап коет. Аларды адашуудан сактап коет Алла субханаху. Ал эми ахиреттеги Алла Таалам аларды бекемдөөсү эмне десе? Мындай дейт. Wa amma tasbituhum fil akhirah fadaka hina yus'aluna fi quburihim. Кабырларында суралганда, ошондо Алла Таалам аларга бекемдик жардам берет экен да. Жүрөгү бекем, акылы бекем, иманы бекем, суроого спокойно жооп берет. Аллахым баарыбызга насип кылсын. Баро ибн Азиб радыйаллаху анху Сахih Bukhari жана Муслимде келет, риваят келтирет, пайгамбарыбыз айтат: "Ал-муслим ида суила фил кабр шахида алла илаха иллаллах ва анна Мухаммад расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям." Мусулман адам качан суракка алынганда кабырда күбөлүк берет экен. Не деп? Ла илаха иллаллах Мухаммадур расулуллах. Бир Алладан башка сыйынганга ылайыктуу зат жок. Мухаммад Алла Тааланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям. Да. Демек ахиреттеги таспит Алла Тааланын бекемдөөсүнүн мааниси кабырдагы суракта жана кабырдан кийинки сурактарда дагы Алла Таалам бекемдеп коёт. Демек мына жердеги дүйнөдө жана ахиретте бекемдейт дегени кабырда. Себеп кабыр ахиреттин биринчи тепкичи. Кабыр кандай экен? Ахиреттин биринчи этап, биринчи тепкичи ушул жерде. Биринчи бара турган жер. Ушу менен бүтүп калбайт. Ойлогон ушу менен бүтөт деп. Бул башталгыч тепкич. Анын ар жагында аягына чейин эң акыркысы бейиштин төрүндө же дозоктун чукурунда. Бейиштин төрү
же дозоктун чукуру бул акыркы остановка ошол. Айткан: "Ли'аннал кабр хува аввалу баразихил ахира." Ахирет аламын, барзах аламындагы кабр биринчи барзах, биринчи пардасы ошол деп айтканда. Бухариде жана Муслимде келет. Анас разияллаху анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иннал абд иза вудиа фи кабрихи", пенде качан кабырга коюлганда, "Ва тавалла анху асхабуху", анын шериктери кайтып кетишкенде бурулуп, "Ва иннаху ла ясмау кар'ан ни'алихим", ошол коюлган, кабырга коюлган пенде алар бурулуп кетип атканын пут кийимдеринин үнүн угушат дейт. Аллаху акбар. Тып 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 басып кетип атканын кабырда жатып ошолордун үнүн угат экен. Кабырда коюлган киши анын шериктери эми топурак таштады, тияк бияк кылды, жакшы адам эле, я Алла деп анча-анчасы дуа кылды, ыйлады, Куран окуду жана башка тууган уруктары. Эми алар акыры бурулуп, эми үйүнө кетиш керек деп ошо жатып алабы. Кеткенде ошонун кетип атканда пут кийимдеринин үндөрүн угат дейт. Ла ясма, пайгамбарыбыз айтып атат саллаллаху алейхи ва саллям, угат сөзсүз алчы. Ла ясма, сөзсүз угат деп айтып атат. Арани алихим, алардын пут кийимдеринин үндөрүн угат. Идан сарафу, бурулуп кайтып кетишкенде, атаху малакан, эки периште эми келет. Анын алдына келди, фаюқиданихи, эко отургузат буну дагы, фаякулани лаху, ага суроо катары айтышат экен. Ма кунта такул фи хадар раджул. Ушу киши тууралуу эмне дейсиң да? Дейткенде дагы пайгамбарыбыздын биздин устаз айтат эле, Мавлана Назыр Рахман дарат баракатухум, пайгамбарыбыздын элесин алып келет дейт эле. Кабырда пайгамбарыбыздын элесин алып келет экен дагы, ушул киши тууралуу не дейсиң дейт. Сен оюң кандай деп. Эгерде бул дүйнөдө пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп, пайгамбарыбызды сүйүп, сүннөтүн аткарып, пайгамбарыбыздын алып келген, берген шариятына бекемде болсо, сразу айтат экен: "Бул Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, мен ушунун сүннөтүн, ушунун айтканын аткарып жүрбөдүмбү? Ушунун көрсөтмөсү менен жүрбөдүмбү?" депчи. Сразу эле тааныйт экен. Мына Бухари, Муслимде экөөндө келип атат. Ма кунта такул фи хадар раджул. Мына киши тууралуу сен эмне деп айтат элең дейт. Ана. Ал кайсы киши? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Фаякулу, ал айтат экен: "Ашхаду аннаху абдуллах ва расулу". Мен күбөлүк берем, бул Аллахнын кулу жана анын элчиси деп күбөлүк берет экен. Фаюкалу лаху, ошентип туура жооп бергенде буга айтылат экен, кайрачы. Не деп? "Ондор иля макадик минаннар". Сен дозоктогу жайыңды бир карап койбойсуңбу дейт. Абдалакаллаху бихи мaqada минал жанна. Ушунун ордуна Алла Таала сага бейиштен бир жай берди, бекти да карап кой дейт экен да. Кала наби саллаллаху алейхи ва саллям фаярахума жамиан. Пайгамбарыбыз айткан, ошо кабырда жаткан киши өзүнүн бейиштеги дагы, дозоктогу эки жайын тең көрөт экен. Мурунку хадистерде айтып жүргөнбүз туугандар. Бала төрөлгөндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бир орун бейиштен, бир орун дозоктон таяр деген. Ар бирибиз ушул жерде отургандарыбыздын жана дүйнөдө кыбыр эткен инсандын баарынын бирден орун бейиште бар, бирден орун дозокто бар. Капырлардын дагы бирден орун бейиштери бар, бирден орун дозокто бар. Мусулмандардын дагы ар биринин бирден орун дозокто орду дагы бар, бейиште дагы орду бар. Бул пайгамбардын сөзү. Ким иман келтирип, жакшы амал кылса, бейиштеги өзүнүн жайын алат. Дозоктогу баягы жайы бар эле, аны таштайт, калтырат. Кудай сактасын, иманга чоңойгондо иманга келген жок, жакшы амал кылган жок. Анда баягы дозоктогу өзүнүн так эле орду бар эле, ошону алат. Бирок бейиштеги ордун алдырат да. Мына хадисте айтып атат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, не деп атат? Ага айтылат экен. Биринчи дозоктогу ордун көрсөткөн да. Сен кээ бир хадистерде ушунун чечмелөөсү келет. Сен эгерде жооп бере албай калганыңда мына суроолорго
мына дозоктогу ордуңа барат элем дейт да. Дагы аны жаап коюп, ошол жерден эле жаап коюп, оң жакта. Хадисте келет, форточкадай кылып ачат дейт кабырда, кадимкидей. Нар жагынан өзүнүн жайын көрөт дейт да. Периште канаты менен бир чабыр ачып коет экен. Бияктан көрсө, бейиште, о Алла деп, караңыз неден дейт. Яро мақ'адаху минал жанна, бейиштеги жайын көрөт дагы, лияфрах ва ястабшир, ушунчалык кубанат. Кубаныш үчүн Алла Таала буну бактылуу кылыш үчүн, курсант кылыш үчүн ушуну көрсөтөт. Ва яра мақ'адаху минан нар, дозоктун отун, дозоктогу жайын эмне үчүн көрсөтөт? Лияшкура ни'маталлахи алейхи хайсу наджаху минха, Алла Таалага шүгүр кылыш үчүн, Алла Таала ага тартуулаган неематы кандай, качан? Аны куткаргандыгы үчүн. Алла Таала дозоктон куткарды. Ага неемат тартуулады. Алла неематын бериптир, дозоктон куткарып койгондугуна шүгүр кылыш керек. Ошон үчүн Алла дозоктон көрсөткөн да. Дозокко салыш үчүн эмес. Дозок менен коркутуп коюп, андай үчүн эмес. Просто ушундай жаман дозоктон Алла мени куткарды. Карачы, Алла мага канча жакшылык кылды, мага неемат берди деп шүгүр кылыш үчүн Алла Таала экөөнү тең көрсөткөн. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты, не деди? Фаярахума жамиан, ал адам экөөнү тең көрөт. Яни бейиштеги ордун дагы көрөт, дозоктогу ордун дагы көрөт. Дозоктогу ордуна киргизбейт, бирок бир көрсөтүп коет экен да. Сен жайың ушул жерде бар болчу, бирок сен азамат, иман келтирдиң, жакшы амал кылдың, кабырдагы суроолорго даярдандың, сен жооп бердиң. Бирок эмне үчүн көрсөтөт экен? Алла Таала ошондон куткаргандыгы гана шүгүр кылыш үчүн. Бул Алланын неематы. Бейиштегини көрсө, бейиштеги ордун көрсөтөт, буну кубанычы кубанычка кошулсун. Курсанчылыгы ашсын. Муслимдин риваятында мындай экен. Офи риваятен ли Муслим, кала Катада, зукира лана аннаху юфсаху лаху фи кабрихи 70 дираан ва юмна алейхи хадиран ила йоум юб'атун. Бул да сахих хадис. Мындай деп айтылган, кабырда ага кабыр ушунчалык кең кылына деген 70 зира. Мындайча айтканда бир 35 метрдин тегерегинде. Ушунчалык кең кылына деген дагы кыямат күнгө чейин ага ушундай бак, жашылдандыруу толтурулат экен. Азыр деле машалла бир жерге барып калсаң, жап-жашыл болсо канча сүйүнөсүң го? Адамды жашыл нерсе татат да. Бакты ушундай толтуруп коет экен. Ва кала саллаллаху алейхи ва саллям ва аммал кафир. Булга мусулманга болгон мамиле боюнча айтты пайгамбарыбыз. Кафир кандай болот? Вал мунафиq, эки жүздүү мунафиq кандай болот? Ва фи риваят ва аммал кафир вал муртаб. Кафир кандай болот бир риваятта? Муртаб, шектенген кандай болот? Ал боюнча айткан. Фаяқулу ла адри. Ла адри. Кунту aqul ма yaqulu нас фи. Мен билбейм. Пайгамбарыбыздын элесин алып келип, баягы эки периште буну отургузуп, буга деле ошондой. Бул ошо кабырга койгондон кийин жаны кайра салат. Жаны жок эле көмдүк го. Салып отургузат кадимкидей. Хадистерде фаюқиданихи. Ачык келет. Аны отургузат. Отургузат, ал угат. Конкретно угат. Бардыгы азыр кетип аткандар пут кийимдердин үндөрүн угат. Андан кийин Маза кунта тaqul би хада раджул Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды атын айтпай эле, мына киши тууралуу эмне дейсиң деп элесин көрсөтүп коет. Анан мулайым карап туруп айтты, субханаллах, мен билбейм буну дейт экен. Кафир билбейм дейт экен. Шектенген билбейм дейт экен. Мунафык билбейм дейт экен. Каяктан билсин ал? Просто адамдар эмне деп айтса ошону айтып жүргөн дейт. Адамдар бул дүйнөдө эмне, саясаттан башка эмнени сүйлөйт азыр? Ошону айтып жүргөндө буну билбейм, бул эмне тууралуу. Ана, эми башталат ана. Юкалу ла дарайта ва ла талайта. Билбейсиңби? Силбейсиңби? Эчтекеби? Сумма юдраб би митрака мин хадид байна узунай. Эки кулак түпкө ошол базганы, темирдин базганы менен чогат экен да. Фаясуха сайхатан бир кыйкырат десин. Ясмаухума ялия ялихи илля сакалайн. Жин менен инсандан башка
бардық жанында тұрғандар оғат екен, ұшы чапқандычы. Башқа жандықтар да оғат екен да бұнычы. Имам Тирмизи риwayet келтіреді. Абу Хурайра разияллаху анхудан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иза кубира ал-маййит атаху малакан асвадан зурқан." Қачан өлікті қабырға қойылғанда ше, аға екі періште қап-қара, көзі көк-мөк, ушындай періштелер келеді. Юқал ли ахадихима ал-мункар. Екінің біреусінің аты, періштенің аты мункар деген болады екен. Валил ахар, екіншісі осы ан-накир. Накир, мункар, накир деген. Ушыл екі анан айтады екен: "Ма кунта тақул фи хада раджул." Ушы киши туралы не деп айтады елең депчи. Бұл дүниеде не деп айтады? Баяғы машалла мұсылман болып жүрген, ал айтады екен оңайда: "Хуа Абдулла, Аллахның құлы, ва расулу, Аллахның елшісі. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан абдуху ва расулу" деп бардығын айтады. Кейін анан азырқындай эле риwayat кайра уланат, бирок кошумчасы сумма юнавварлаху фихи. Кейін жақсы жооп бергенден кийинчи кабыры нур менен толтурулат экен да. Аллаху акбар. Туган, бул акыйкат. Тамаша емес. Бекер бозуна отурган емес бул туган. Мага, сизге, ар бирибизге жакын арада келе турган, башыбызга келе турган бир учур бул. Ошондо эстейбиз анан, мындай кеп болгон эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям уламалар, алымдар пайгамбарыбыздын сөзүн элге 14 кылымдан бери айтып келатат. Айтып келатат. Ушунун арасында алхамдулилля ушу доордо, бузуку, фитнакор доордо Алла Таала алхамдулилля сизге бизге бактылуу тил, бактылуу кулак берди да. Ушундайды айтканга, укканга. Аллага чексиз шүгүрлөр. Укпай, айтпай өтүп кетсек эмне болот? Кандай болот? Канча деген адам пайгамбарыбыздын хадисинен кабарсыз. Бухариби сахih хадистер булар. Жөнөкөй хадистер эмес тугандар. Канча деген кылым каратып келген немелер. Эмне дейт? Нур менен толтурулат экен. Сумма юқаллаху нам. Анан кийин айтат экен. Суракка жакшы жооп бергенден кийин эми уктаңыз дейт экен. Фа якул аржи ила ахли фа ухбирухум. Алла айтат экен баягычы. Ушунун бардыгын көрдү да. Мен үй бүлөмө кайтып барайынчы, бир айтып коеюнчу, ушул жерде ушундай бар экен депчи. Ага периште айтат: "Бияка келгенден кийин кайтып баруу жок эди. Бүттү эми. Үй бүлөңө ушуга чейин айткан болсоң, Кудайга шүгүр. Эгерде айтпай калган болсоң, анда алар билбей эле бул жака келип калса чатаган. Сен го машаллахдан бар көр." Бул айтат экен: "Фаякул аржу ила ахли фа ухбируху." Мен кайтайынчы үйүмө, бала чакама кайтайынчы деп. Мына жакта ушу суроолор бар экен. Баягы пайгамбарыбыз айтылган сөздөрү полный, конкретный 100гө 100 экен. Ушуну баары эле кабар берип коеюнчу дейт экен да. Анан айтат экен тигилер: "Фаякулани", ал эки периште айтат экен: "Нам канауматан арус." Сен тияк-биякты токтот дагы жаңы үйлөнгөн жигиттей болуп уктай бер дейт экен. Биринчи үйлөнгөн, биринчи түндөгү чогуу жаткан жубайың менен ла юқидуху илля ахаббу ахлихи илей. Эч ким сени ойготпойт, сен эң сүйгөн гана ойгото турган. Ошентип хатта ябасахулла. Алла сени кайра кабырдан тирилткенге чейин уктап, эс алып, рахаттанып жата бер дейт экен да. Мына нерсе барды боло турган нерсе. Алла Таала баарыбыздын кабырларыбызды бейиштин бакчасы кылсын, амин. Ата-энелерибиздин кабырларын бейиштин бакчасы кылсын, амин. Аял бала чакаларыбыз, бир туугандарыбыздын кабырлары бейиштин бакчасы кылсын, амин. Бардык мусулмандардын кабырларын Алла Тааланын бейиштин бакчасы кылсын, амин. Дозоктун чукурунан сактасын. Дозоктун коркунучтугунан, кабырдын азабынан сактасын Аллах. Сурактын оордугунан, караңгылыгынан, коркунучтугунан сактасын. Бай айтып жүрөбүз го. Ла илаха иллаллахул маликул хаккул мубин деп ким 100 жолу айтса, Алла субханаху ва таала бу дүйнөдөгү жакырчылыктын коркунучунан амандык берет экен. Экинчи, кабырдын коркунучунан амандык берет экен. Үчүнчүсү, рызкыбызды тартылып келинет. Жана бейишти такылдырат экен булчу. Мынандай нерсе. Ла илаха иллаллаху маликул хаккул мубин 100 жолу айтып коебуз. Заиф хадис, бирок фазаилда бул иштетилди. Демек, алхамдулилла, жакырчылыктын проблемасы чечилет. Кабырдын коркунучтук проблемасы чечилет.
Бул дүйнөдө адам көбүнчө кембагал болуп, муктаж болуп, карыз болуп, жакыр болуп калбайын деп коркот да. Мына калима ушу зикирдин берекеси менен маселе чечилет. Экинчи кабырдан вахшат деп коет, коркунучтугунан чечилет. Үчүнчүсү ырыскысыз тартып келет экен, бейишти кылат. Мунафык жооп бере албайт. Кийин анан бул мунафыктар кошумча башка риваяттан мындай деген: жерчи өзүнө тартып туруп кысат экен да муну. Кабырганы кабыргаларын бири-бирине киргизе кысат экен муну. Кабыр. Кайчылаштыра келсен. Фатахталифу аддауху дейт. Фала язалу фиха муаддабан. Кабырда азап бериле берет. Качанга чейин? Алла Таала кайра тирилткенге чейин. Канча кабырда 100 жыл жатабы, же 500 жыл жатабы, же 1000 жыл жатабы, же андан көп азбы Кудай билет. Бирок кайра тирилгенге чейин азапта. Эгерде ким жооп бере албай калса, ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандарына сабак уккандар баарыбыз ушуну эртерээк досторубузга, туугандарыбызга, үй бүлө бала чакабызга айтып коелу. Кабырда 3 суроо бар деп. Не деп айтабыз? Ошону билеби билбейби сен туугандарың? Аялың, балаң, ала чакаң билеби билбейби? Билбесе мен дагы айтайын. Өзүмдүн жакындарыма сиз дагы айтыңыз. Баарыбыз айтайын. Биринчи Роббуң ким деген суроо болот. Мар Роббук деген суроо. Роббум Аллах. Роб деген ким? Роб деген жаратуучу, тарбиялоочу, кажеттерди бүтүрүүчү. Чыныгы бадыша Bunun adını Rob деп koyup durgan. Бүткүл аламдын Робу. Роб деген сөздө Аллаху акбар жөн ушунчалык пендени өзүнө тарта турган магнит бар. Бардык пайгамбарлар дуа кылганда Роб деген сөз менен кайрылган. Болбосо Алла Тааланын бир сыпаты, башка дагы сыпат аттары толтурас. Роб деген рубуйер. Бул Роб деген Аллаху акбар. Робум Алла деп жооп беришибиз керек. Не деп? Робум Алла деп. Робум Алла дайыма Робум Алла деп жүрөйлү. О Робум, о жаратканым, о Робум. Экинчиси, мади динин кайсы? Динин ислам. Тынчтыктын дини акыркы дин. Эки сөз менен. Тынчтыктын толук дини акыркы дин. Бүттү. Будан башка эч нерсе. Буга чейин болгону болгон, бирок бул акыркы дин. Тынчтыктын дини. Тыныштык өзүбүзгө каалайбыз, үй бүлөбүзгө каалайбыз, элибизге каалайбыз, мамлекетибизге каалайбыз, бүткүл ааламга тынчтык каалайбыз. Ошого колубуздан келишинче мал, мүлк, байлыгыбызды жөндөндүрүүбүздү жумшайбыз. Исламдын философиясы ошол. Исламдын саясаты ошол. Ислам саясаты ошол. Мен тынч жашайын, үй бүлөм тынч жашасын, кошунам тынч жашасын, досторум, эл журтум, мамлекет бүткүл ааламга тынчтык каалайм. Болобу, болбойбу мага кызыктырбайт. Бирок мен каалаганым ошо, аракетим ошо. Канчалык болот, Алланын каалоосу. Бирок Кудайга шүгүр, Алла субханаху ва таала пайгамбарыбызга туугандар ушундай дуаларды үйрөткөн, тынчтыктын жолдоруна жолдо деген. Карачы. Ненин жолдоруна? Ар бир намаздан кийин. Ааламга пайгамбарыбыз тынчтыкты орнотуш үчүн келген, орнотуп кеткен. Эмне дедим? Ааламга пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям тынчтыкты орнотуш үчүн келген. Жөнүнө кеткен жок, орнотуп анан кеткен. Хулафа рашидиндер, сахабалар алтын доордо эмне деген тынчтыкты орнотушту? Ошончо туугандар, иншалла биздин мына жүрөгүбүздө ушундай болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир намаздан кийин дуа кылла деген. Ибн Масуд разияллаху анху риваят болчу, Абу Даудта келет. Ташаххудтан кийин саламдан мурда дейт. Кээ бир жерлерде любой жеринде деп айтылат дагы. Ал кандай дуа? Аллахумма аллиф байна кулубина ва аслих дата байнина вахдина иля субулус салам. Я Аллах, жүрөктөрүбүздү бир кылгын. Я Аллах, өз ара мамилелерибизди оңдогун. Я Аллах, тынчтыктын жолдоруна жолдогун. Кана. Мусулман адам, ар бир эркек, ар бир аял күнүнө 5 маал намаз Алладан тынчтыктын жолдоруна жолдогун деп сурай эле берсе, акыры барып мээсине деле өзүнө кичине кой мен тынч жашашым керек экен деген келери.
Бул жөнөкөй эле эң минимальныйын айтып атам. Ошон үчүн иншалла. Мына, демек, кабырдагы суракка жооп бергендерге кыямат күнгө чейин рахатта болот. Кабырдагы суракка жооп бере албай калганга кыямат күнгө чейин азапта болот. Эми ыктыяр сизде. Сизде ыктыяр. Өзүңүз тандаңыз. Кайсы жолду тандайсыз? Үчүнчү суроо, пайгамбарың ким? Ман набиюк. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Мына хадистерде келип атат. Кээде пайгамбардын элесин көрсөтөт деп атат. Кээде шахадат айтат, кээде болсо Мухаммад Расулулла дейт, жана башка. Бухари Муслимде келет, Асма радиаллаху анха энебизден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла таалага мактоо айтып алкыш айтат, андан кийин мындай деген: "Ма мин шайин ла макун уритуху илля раайтуху фи мақами хада, хатта аль-джанна ван-нар. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا شك الراوي أن أسماء رضي الله عنها من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أيهما قالت أسماء رضي الله عنها فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه Хуа Мухаммадun саласа. Мына риваятты окуп коелу тугандар. Асма энебиз, Айша энебиздин эжеси. Абу Бакр Сыдык разияллаху анхунун кызы. Абдулла ибн Зубайр разияллаху анхуманын апасы бул. Зубайр ибн Авам Ашара Мубашшарага кирет, ошо кишинин разияллаху анхунун жубайы болот Асма энебиз. Бу киши, бу энебиз эмне дейт? Пайгамбарыбыз Алла таалага мактоо айтсана айтып, ана мындай деп айтты да. Мен деди, мына ушу бүгүнкү мына турган жеримде бейиш, дозок, андан башка дагы канча нерсе болсо, бардык нерсени ушул жерге көрсөтүлдү мага дейт. Жана мага ушундай вахий Кудайлык кабар берилди. Силер кабырда Даджалдын фитнасына жакыныраак, же болбосо Даджалдын фитнасына окшошураак сыналат экенсиңер деди. Караңыз, ар бир канча пайгамбар дүйнөгө келсе, тугандар бардыгы Даджалдын фитнасынан пана тилеген. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Даджал боюнча эң көп кабар берген. Себеп пайгамбарыбыздын пайгамбарчылык доору кыямат күнгө чейин Даджал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда келет да, акыркы болупчу. Ошон үчүн пайгамбарыбыз көп кабар берген дагы, ар бир намаздан кийин дуасында да кошуп үммөтүнө үйрөткөн. Аллахумма инни аузу бика мин адаби жаханнам, ва мин адабил кабр, ва мин фитнатил махья вал мамат, ва мин шарри фитнатил масихид даджал. Я Аллах, дозоктун отунан пана тилейм. Дозоктун отунан сакта, кабырдын азабынан сакта, өлүм менен жашоонун фитнасынан сакта, даджал жамандын фитнасынан сакта депчи. Бекер айткан эмес. Ошо пайгамбарыбыз айтат мына хадисте, силер кабырда сыналат экенсиңер, туфтанун фи кубурикум, мисла ау кариба. Десем, мин фитнаты масихи даджал, даджалдын фитнасына жакыныраак, же ошо окшошураак сыналат экенсиңер. Момун адам болсо оңой эле жооп берет экен. Пайгамбарыбыз эмне дейсиң дегенде, Мухаммад Расулулла дейт экен. Жаана бил байинат вал худа. Бизге мужизаларды алып келген, улуу белгилерди алып келген, туура жолдомолорду алып келген, көрсөтмөлөрдү алып келген пайгамбарыбыз деп жооп берет экен. Фа ажабнаху ваттабанаху. Биз кабыл алдык, жана аркасынан ээрчидик деп жооп берет экен. Хуа Мухаммадын деп саласан 3 жолу айтат экен. Бул Мухаммад, бул Мухаммад, бул Мухаммад биздин алдыбызга улуу мужизаларды, улуу белгилерди, туура жолдомолорду алып келген, биз кабыл алып аркасынан ээрчидик деп мусулман жооп берет экен. Ошондо анан буга айтат экен, нам салихан эми рахаттанып эс алың дейт экен. Код алимна ин кунта намуқинан бихи, биз чындыгында билет элек дейт. Сиз ушуга бекем ишенимде элеңиз дегеничи. Мунафык болсо булардыкы эми чатак. Демек тугандар, бул жерде эмне тыянак чыкты биздин сабагыбызда. Ва фи хада далилун ала анна михната суал фил кабри азиматун жиддан. Тугандар, будан ачык айкын билинип атат, кабырдагы мына маселе өтө чоң маселе. Улуу маселе бул. Улуу сыноо бул. Жөнөкөй эмес тугандар бул. Биринчи класска баруу, же болбосо мына жерден дагы бир экзамен өтпөй калып,
же кичине ич ооруп баш оору маселе эмес. Бул жакта мисалы бирөө ар кандай болуп өлүп калышы мүмкүн. Машина эме уруп кетти, бирөө пычакташып кетти, бирөө атып жиберди, бомбанын алдында калды, жер титирөө болуп кетти, рак болуп калды, бала чакасы болуп кетти, түкүнчө болуп кетти. Мына ошо менен бул жактагы эң кутулатылган эле өлүм да. Андан башкасы жок болду. Тиякта ал менен бүтпөйт. Вала ямуту вала яхья. Аякта өлүм жок болуп атпайбы. Азап болсо түгөнбөс азап, рахат болсо түгөнбөс рахат болуп атпайбы. Мына жакта өлүм менен бүтүп калып атат бул дүйнөсүчү. Бирок тиякта анысы бүтпөйт. Ла ямут вала яхья. Аякта өлүм дагы, жашоо дагы. Кандай кайсы жашайт, кандай азапталып жашайт. Анысы да бүтпөйт, өлөйүн десе өлүмү да бүтпөйт мына. Демек, мына жердеги жөнөкөй нерсе эмес экен. Ал албетте момун адам, Алла Тааланын алхамдулиллага, Аллага болгон бекем ишенген адам бул оңой эле нажат табат, амандык табат дейт. Алла Таалам баарыбызды кабыр азабынан сактасын. Амин. Абу Дауд шарифте келет, Усман разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир кишини көмүп бүткөндөн кийин жанына турду да айтты. Мындай деди: "Истагфиру ли ахикум" деди. Эй жамаат, силер бир тууганыңар үчүн Алладан кечирим сурап койгула деди. Не деди? Истагфиру ли ахикум. Бир тууганыңар үчүн Алладан кечирим сурагыла. Бир тууганыңар үчүн Алладан кечирим сурагыла дейт. Ким үчүн? Өлүк ошол койдуңар, ушу силердин бир тууганыңар. Эми Алла Тааладан кечирим сурап койгула ошол үчүн. Кантип? Аллахумма гфир лаху. Я Аллах, ушу бурадардын күнөөсүн кечир. Я Аллах, ушунун күнөөсүн кечир. Ушу бир тууган ким эле? Эшмат эле, Ташмат эле, кошунаң эле, атаң эле, балаң эле, бир тууганың эле, кызың эле, ким гана болбосун, ушу ким өттү. Ушу мусулман бир тууган. Мусулман эле болду сиздин бир тууганыңыз. Ошон үчүн Алладан кечирим сурап коюңуз. Не деп? Аллахумма гфир лаху деп коюңуз. Же болбосо кыргызча эле: Я Аллах, ушунун күнөөсүн кечир. Ушу кошунамдын күнөөсүн кечир. Я Аллах, ушу байкенин, ушу тайкенин. Я Аллах, ушу досумдун. Жана ким болбосун. Биринчи сөз: Истагфиру ли ахикум. Вас'алу лаху тасбит. Экинчиси: бунун үчүн Алла Тааладан бекемдик сурагыла деди. Не деди? Бекемдик. Себеп азыр суралат болчу. Ошон үчүн суракка жооп бергенге бекемдүүлүк сурагыла Алладан дейт. Суракка жооп бергенге бекемдүүлүк сурагыла. Вас'алу лаху тасбит фа иннаху ал-ан юс'ал. Анткени азыр бул суралат. Анткени азыр бул суралат. Ошон үчүн Алла Тааладан биринчи бир тууганыңарга кечирим сурагыла, экинчиси суракка жакшы жооп бергенге бекемдүүлүк сурагыла. Не деп? Аллахумма саббит бил каули сабит. Я Аллах, бекем сөз менен буну бекемде. Жардам бер. Бекем сөз кайсы эле? Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Эки нерсени пайгамбарыбыз сурагыла деп атат. Адам өлгөндө, кишини койгонубузда, эркек болсун, аял болсун туугандар, биз эки нерсени сурап коелу. Я Аллах, ушул мусулман пендеңдин күнөөсүн кечир деп коелу. Аял болсун сен, ушу эненин, же болбосо ушу ким болсун, я Аллах, ушу мусулман пендең сенин. Сага ишенген, пайгамбарыңа ишенген, Куранга ишенген, бу дүйнөдө жакшы намаз окуй албай калды. Жакшы таквалык болбой калды, мешитке келбей калды. Дүйнө деп, тиричилик деп, тияк бияк деп акыйкатты унутуп калды. Бечара ушу сыноодон башы көтөрүлбөй, мынантип атып ушинтип эми ажалы бүтүп калды. Сен алдыңа келип калды. Я Аллах, бунун пендеңдин күнөөсүн кечир. Чын жүрөктөн сурап коелу. Я Аллах, кайра сурап коюңуз. Аллахумма гфир лаху, Аллахумма гфир лаху, Аллахумма гфир лаху, Аллахумма архамху, Аллахумма архам. Кайра. Эндиби? Андан кийин не сурап коелет? Аллахумма саббит каулаху би каули сабит. Я Аллах, сөзүнчү бекем сөз менен бекемдеп койчу. Тилин азыр сүйлөй турганын аз сурак алынат. Я Аллах, Роббум Аллах, диним ислам, пайгамбарым Мухаммад алейхиссалам деп жооп бергенге бекем кыл деп коюш керек экен. Пайгамбарыбыз айтты ошо. Истагфиру ли ахикум. Вас'алу лаху тасбит фа иннаху ал-ан юс'ал. Анткени азыр суралат, ага тасбит сурагыла деп мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Талқинул майиттеги Кудай кааласа кийинки сабакта кылсак деп ойлойм. Талқинул майит деп адам жан берип атканда, жана адам өлгөндө,
жан берип аткан учурда дагы акырын шыбырап айтып туруш керек, сезим туудуруп туруш керек. Адам жан берип атканда жанында туруп калсаңыз, талкин кылып туруңуз. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах депчи. Акырын ал бир тияка барып, бияка барып, эми сиз сезбегенди, сиз көрбөгөндү көрүп атат да алчы. Ал өлүм төшөгөндө алчы. Ал өлүм төшөгөндө тамаша учур эмес аныкычы. Ошон үчүн талкин деп коет, ушу жан берер, өлүм төшөгүндө жан бере элек. Ошол учурда дагы талкин. Анда пайгамбар айтканда, лаккину маутакум хадис бар. Лаккину маута, туура эле. Лаккину маутакум ла илаха иллаллах деген. Силер өлүктөрүңөрдү ла илаха иллаллах деген сөз менен талкин кылганда. Талкин деген кандай экен? Сезим туудурткала. Же болбосо талкин деген сөз ушундай, ага шыбырлап акырын айтып тургула деген сөз да. Бирок маутакум деген сөздө кеп бар. Өлүктөрүңөргө деп атат да. Демек бул өлөйүн деп аткан кишини дагы мажази маани деп коет. Өлүктөр өлүп калган, чындап эле өлүп калган. Ошого дагы да. Ошондо кабырдын жанына туруп алып уламаларыбыз жол айткан, кантип силер талкин кылып айтасыңар депчи. Ошонун бирөөсүн окуп берип коеюнчу бир жолу дечи. Адам өлгөндөн кийин кабырга коюлган соң фукаха мухаддисиндер ачык бул жерде айткан. Ошол жерде баш жагына отуруп, эй паланчанын баласы паланча, эй Алланын кулу паланчанын баласы Алла мындай деп эстегин бу дүйнөдөн чыккан келишимиңди, кайсы эле шахадат эле ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва анна мухаммадан абдуху ва расулу ва аннал жанната хаккун ва аннан нара хаккун ва аннал баъсу хаккун ва анна саата атиятун ла райба фиха ва анна Аллах яб'ату ман фил кубур وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. Ушуларды өлүктүн баш жагына отуруп туруп айтып коюш керек экен да. Өлгөнгө чейин дагы, өлгөндөн кийин дагы. Пайгамбарыбыз лаккину маутакум ла илаха иллаллах деп айтканы турат. Ошон үчүн иншалла мыналарды кээде мисалы кыргызча деле эме кылсак болот. Эй паланчанын баласы паланча, бу дүйнөдөн чыгып кеткен баягы ушул дүйнөдөн кеттиң, кетип аткан ошол немеңди, келишимиңди эстегин. Кандай эле бу дүйнөдө жашап атканда машаалла ла илаха иллаллах Мухаммадур расулуллах деп жашагансың. Ошону бияктан акырын айтсаң, пайгамбар саллаллаху алейхи риваяттарда келет. Ал угат, бирок жооп бербейт силерге деген. Не дегени? Өлүк угат, жооп бербейт деген да. Ошон үчүн талкин кылып кое беребиз. Жараткан Алла Тааланын колунда бардыгы. Бир эстетип кое беребиз да, талкин дегени эстетип коебуз да биз. Түшүндүңүздөрбү? Ошого мына эстетип атканда мындай айтып, сен мынакей шахадат айтып жүрчү элең. Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу деп ушуну эстетип коебуз. 5 акыйкат, дозок акыйкат, кыямат акыйкат, кыямат акыйкат, кайра тирилүү акыйкат, эч кандай шек жок. Алла Таала кабырда ким болсо баарын тирилтет. Албетте сен Алланын Роб экенине разы болдуң эле. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын элчи пайгамбар экенине разы болдуң эле. Исламды дин экенине разы болдуң эле. Куранды имам, Кабаны кыбла, мусулмандарды бир туган. Ушуга разы элең деп ушуну эстетип коюш керек экен. Иншалла Кудай кааласа мына нерселерге амал кылганга Алла Таалам товфик берсин. Иншалла Алла Таалам баарыбызды эки дүйнөдө бактылуу кылсын. Канча Алла Таалам жашоо берсе, ошону жашайбыз. Бирок ошону татыктуу, жакшы бир пакиза кылып жашайлы турганда, колубуздан келишинче күнөөдөн сактанып жашайлы. Алла Таалам бизге эле буйрганда, биз кыла албай турган нерсеге буйрган эмес, күчүбүздүн жете турган нерсеге эле буйрган. Ошон үчүн иншалла акырын ыйманыбызды бекемдеп 5 убакыт намазды каза кылбай, орозобузду тутуп, зекетибизди берип, Кураныбызды окуп, зикирибизди кылып, адал соода кылып, аял бала чакаларыбызга кичине мээримдүү болуп, ата энелерге куп жүрөктөн кызмат кылып, элибизге куп жүрөктөн кызмат кылып, бир туугандашып, бирибизге текеберленбей, бирибиздин малыбызды арам жол менен тартып албай, бирибизди кордобой, бирибизди ушактабай,
бири-бирибизди көрө албастык кылбай, бул арам нерселер да бардыгычы. Кичпейилдик менен, кеңпейилдик менен, кечиримдүүлүк менен, каниет менен, кайраттуулук менен, шүгүрчүлүк менен, сүннөт менен иншалла жашаганга аракет кыла берели. Аракет кылабызбы иншалла? Алла разы болсун. Менин атым Канат. Марал FM радиосунан Новосибирскке келип жолугушуу айтып берүүңүздү суранып жатышат. Гонорар канча болот жана башка боюнча сүйлөшөйлүк деди келет. Алейкум ассалам. Мага азыр убактым деле жок да мына Россияга барганга. Жумуштарым көп, сабактарым көп. Кудай кааласа дуа кылып турайлы, да бир жакшы күндөр болуп калар. Анан иншалла буюрса, Алла Тааланын буйруган күндөрү барарбыз иншалла Новосибирскке. Мурда Чубагдамыла рахматулла алей досубуз экөөбүз бардык эле. Новосибирскке барып, андан кийин Читага барып, бир учур эле да. Ошодон кийин бара элекпиз го дейм. Кудай кааласа иншалла барабыз да. Москва шаарында продуктовый магазинде кассада иштесе болобу? Ал жакта алкоголь суусундуктары да бар. Намаз окууга, жолук салынууга каршылык жок, шарттары бар. Тапкан акчам арам болбойбу? Мусулман эмес мамлекетте жана кардарлары мусулман эмес болсо болот деп уктум эле. Жооп берип коюңуздарды сураныч. Алла Таалам ыраазы болсун. Машалла, намазга, жолукка каршылык болбосо жакшы экен. Бирок албетте эми аякта алкоголь, тияк-бияк немелерден башка бөлүмгө өтүп алсаңыз жакшы болот. Аракет кылың. Азырынча ишти таштабай туруң. Бирок ошодон башка бөлүмгө айтып, мисалы өтүп алсаңыз, беркинде печенье, сечение, конфет, санфет, тияк-бияктарды. Мүмкүн болушунча акырын сактан таптакыр өткөрбөй, только жумушуңуз арак ташымай эле кыла турган болсо, анда башка жумуштарды караштыра бериш керек. Салам алейкум. Умра менен ажылыктын айырмасы кандай? Алейкум ассалам. Ажылык фарыз да. Умра бул сүннөт да. Ажылык өмүрүндө бир жолу фарыз. Умраны болсо, ал жыл сайын ажылык өзү 5 күн да, калганы умра. Бир жылда 5 эле күн ажылык болот. 8-ci Zilhicce, 9-cu, 10-cu, 11-ci, 12-ci. Бүттү. Ушул 5 күн ажылык боюнча. Калган күндүн бардыгы умра. Умра бул сүннөт амал. Кылбай койсоңуз эч кандай күнөөкөр болбойсуз. Бирок ажылык фарыз болуп туруп, мүмкүнчүлүк болуп туруп кылбай койсоңуз катуу чоң күнөөкөр болосуз. Ошон үчүн иншалла муну биз сөз ажылык менен экөөнүн айырмалары бар. Экөөнүн аткарган амалдарында да, мисалы, ажылыкта мындай да, ал жерде курбандык чалуу бар, шайтанга таш ургутуу бар, Арафат тоого чыгуу бар, Муздалифага келүү бар, Минадагы бар. Бир топ иштери көбүрөөк умрага караганда ажылык кыйыныраак. Ошон үчүн Алла Таалам мынакей жылына бир, жыл эмес, өмүрүндө бир жолу фарыз кылып койгон да, машакаты көп болгондугу үчүнчү. Умрада жеңил эле да. Умрада кандай жеңил эле дегеним, ихрам байлайсыз, лаббайк айтасыз, барып туруп таваф кыласыз, Сафа Марвага жүрөсүз, чачты аласыз, чыгасыз. Беркиде деле ошондой. Ихрам байлайт, аларда деле таваф кылат, бирок ага кошумча дагы амалдар бар да. Алымдарды түш көргөн жакшыбы? Абдушукур ажы, өзбекстандык Исхак Дамыланы өтө жакшы. Алымдар Алла Таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын мураскорлору. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мураскорлорун түш көргөнүңүз, илимди түш көргөнүңүз, жакшы адамдар түш көргөнүңүз. Машалла. Мына Абдушукур Дамыланы, өзбекстандык Исхак Дамыланы өтө жакшы. Эми ошолордун сөздөрүнө амал кылыңыз. Устаз, мени көп учурда басырык басат. Түндөрү да, үндөрү да угулуп кээде ымыркай таап алган. Белгисиз эле караандарга турмушка чыгып аябай кыйналып учурлар да болуп атат. Жашым 18-де жолуктамын, даарат менен зикир дуалар менен жүргөнгө болушунча аракет кылам. Дем салдырып да көрдүм, кантип арылсам болот. Сиз саркы кечки биринчи пайгамбарыбыздан айтылган сүннөткө бекем болуңуз. Сүннөт дуаларда коргоо, сактануу, чеп болчу. Күчтүү сүннөт дуаларда. Эрте мененки сүннөт дуалар бар, кечки сүннөт дуалар бар. Баарыбыз жатташыбыз керек. Убакыт биз ар жака тийип кетип атабыз, болбой калып атат да, болбосо бирден сүннөт дуаларды жаздыртып туруп эле жаттасак да болмок да. Ошолорго иншалла бекем болуңуз. Анан кийин аракет кылыңыз, ихлас фалакнасты
ишеним менен окуңуз, шектенбей. Андан кийин садака да берип туруңуз, эң жакшы дагы эле мына кетпесечи бир кан чыгарып коюңуз. Кудай кааласа иншалла мыналар сен көр, мен көр жок болот бардыгы. Анан Бисмиллахиллади ла ядурру ма исмихи шай'ун фил арди ва ла фис сама ва хува самиун алим деп 3 жолу айтасыз дагы аятал күрсүн окуңуз. Качан ушундай үнү кыла баштаганда, же сезим аркаңыздан бирөө жүргөндөй болуп, же ушундай сезим башталганда сразу ушуну окуңуз. Бисмиллахиллади ла ядурру ма исмихи шай'ун фил арди ва ла фис сама ва хува самиун алим. 3 жолу окуп, андан кийин аятал күрсүн. Мен 5 жылдан бери медреседе Куран жаттап жүрөм. Бүтө элек мен такрар алсыз, ата-энем Россияда иштеп жатышат. Аябай кыйналышты, мага муктаж болуп жатышат. Ичинен менин окуума каршы болуп, нааразы болуп жатышат. Көңүлдү бир жерге коюп окуй албай жатамын. Сыгылып, стресс болуп, медреседен дагы чыгып кеттим. Эмне кылышымды билбей калдым. Ата-энеге барың. Тем более медреседен чыгып кетипсиз. Сиз ата-энеңизге барыңыз дагы, жардам бериңиз. Күн сайын сиз эртең менен 1 саат, түштөн кийин 1 саат Куранга бөлүп коюң. 1 саатта 2 пара окуйсуз, түштөн кийин 2 пара окуйсуз. Мына калган учурдун бардыгын ата-энеге жардам бериң. 2 саат күн сайын Куран окуй бериң. 5 вакыт намазды каза кылбайсыз, албетте. Аны калган Алла ата-энеге жардам бере бериң. Кудай кааласа, Кураныңыз дагы калбайт, ата-энеңиз дагы ыраазы болот, ата-эненин ыраазычылыгы менен Куран сизге жугумдуу болот. Салам алейкум, ва алейкум салам. Менде бир суроо бар эле. Көптөн бери кыйнап жүрөт. Мен үзүр, недержание мочи дейби, бар, анан издештирип көрсөм, ар бир намазга даарат алышым керек экен. 5 вакыт намазга 5 жолу ушунун оңой жолу барбы, же ар бир намазга даарат алышым керекпи? Мисалы, пешим намазды кеч окуп калсам, асырга жакын кайра даарат алганга туура келип кала жатат. Ачыгын айтсам кыйналып кеттим. Алла жеңил кылсын, кара. Бул жуунганда сиз муздак суудан кыйналып атасызбы, же кандай? Адам баласы mesela жуунган сайын сергийт да өзүчө. Жуунган сайын адам баласы жеңилдейт, көңүлү ачылат. Ошон үчүн буга деле көптөрө суунун деле кереги жок. Көптөрө суунун кереги. 1 литр сууга Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болжолду айтып атам. Жөн эле толук даарат алат эле да, 1 литр сугачы. Мына спокойно ошондой карап туруп жакшынакай жууп ал, жакшы. Эми үзүрлүгү ошондой да. Ар бир намазга эмес, ар бир намаздын убактысына даарат алып коюңуз. Болду, Кудай окуп коесуз. Буга эми шариаттын талабы ошол. Шариаттын талабы ошол. Убакыт барбы? Менин суроом, мен 13 жаштамын. 1 жыл мурун эжейим бизге кошумча сабак берген эле акчага. Мурда унутуп калыптырмын. Быйыл өзүм ооруп атат элем. Анан кийин 2000 сом акчасын берейин десем, жөн эле кой, дарыларыңа иштет деп атат. Маалыматыңызды берип кетсеңиз. Мейли. Иштетти, өзүңө иштете бер, ооруп атсаң ошо дарыңа десе, эчтеке эмес болду. Сен ага карыз эмессиң. Бирок айтып кой да, мен сизге карыз элем, ошону берейин деп атат элем депчи. Кээде ачык айтыш керек болот. Менин суроом мындай, күйөөм жумуштагы аялдар менен ичет. Мен ошонун айына урушуп чыгат. Мени болуш керек. Ичпе десем өзүм билем дейт. Эмне кылсам болот? Карагыла. Маселенин бардыгы иман, амали салих. Ансыз чечилбейт. Үй бүлөлүк болсун, жумушта болсун, туугандар каерде болбосун. Ошон үчүн үйдө силер азыр имандын сөзүн сүйлөгү керек. Намазга бекем болуп, дуаларга бекем болуп, анан дааватты токтотпоңуз. Айта бериңиз күйөөңүз, Кудайдан коркуңуз, үйгө ооруп алып келбең, үйгө да балекет кесепеттердин баары жыйнап келбең, биз тууралуу Алладан коркуңуз депчи, ахиретте эмне тияктат айта бериңиз. Адамдын түкүрүгү, шилекейи нажаска кирбейт. Салам алейкум. Хижама кайсы учурда кылынат? Жана кайсы жерде жасатсак болот? Жасай турган жерди сунуштап берсеңиз чоң рахмат. Хижаманы өзүнүн илими бар да. Мына ай, как раз мына ушул азыр. 19. Нечетный числа. Ар айдын 17, 19, 21, 23, мына ушул айлар күндөрү хижама кылса жакшы болот. Хижама кылганга биздин машалла доктор Замир деген бар, бүгүн сабакка келди келбеди билбейм. Машалла ошого кайрылсаңар болот. Баягы мурда бейиш деген бирикме бар эле, мына агропром деп коет эле, Ак үйдүн жанында, билесиздерби?
Азыр ошол жерде аты эмне экенин деле билбей калдым да. Ошол жерде машалла жакшы. Не бар дейт? Ошо хижама жазып койгон, издештирсеңиздер иншалла таапыр. Так, хижама. Менин досум дос балам өтүп кетти эле. Анан мен анын бир кийимин алып кийген элем тирүү кезинде. Ошону бере элек болчумун. Анан өтүп кетти. Не кылсам болот? Толук түшүндүрө кетесизби? Буну ата энесине алып барып бериң. Ата энесине. Сиз карыз экенсиз. Ошону барып берип кой, жууп жакшынакай тазалап, ата энесине берип кой. Эгер ата энеси кайра жок балам сен кие бер деп берсе, проблема жок, кие бер. Кошуна аял госрегистрде иштеген. Аял экөө биригип бизге тиешелүү болгон 5 сотик жерди кызыл китеп кылып жасатып алыптыр. Ушунча кордукту көргөздү кошуна. Жерди тартып алганы үчүн сурагы болобу ахиретте? Кандай болот? Алла ыраазы болсун. Ахиретте ол бир карыш жерди тартып алса, зулумдук менен мойнуна 7 жерди илип коет дейт. Москва шаарынан кайрылдым. Сыйкырга кабылган адамды буттан алат деген чынбы? Эгер ошондой болсо кантип тазалансам болот? Сиз окутуңуз, өзүңүз окуңуз. 5 убакыт намазды баштаңыз дагы, өзүңүзгө дем салганды баштаңыз. Аятал Курсини көбүрөөк окуңуз. Ла хаула ва ла куввата илля биллахны көп кылып, эгерде Бакара сүрөсүн окусаңыз өтө жакшы болот. Өзүңүз аны билбесеңиз, башка бирөө Бакара сүрөсүн окуп, үйүңүздө дем салып берсин. Кудай кааласа, сыйкыр ал үйгө вообще жакындабайт. Адам каза болгондо маркумдун кийимин кийсе болобу? Мисалы жакын туугандары. Эчтеке болбойт. Кээ бир ойлойт ошот, маркумдун кийимин кийсе мен деле өлүп калам деген. Тооба, ал кийим кийсе өлбөйт ал. Ажалы бүткөндө өлөт. Алла чакырганда өлөт ал. Маркумдун кийими алхамдулилlah карап, эгерде мурас менен бөлүнсө, без проблем кийсе болот. Экинчи суроо, динибизде, шариатта адам каза болгондо күзгүлөрдү жабыш керекпи? Күзгүлөрдү. Эми чоң күзгүлөр болсо жаап эле койгон. Кичинекей күзгүлөр болсо кажет деле жок. Мен 24 жаштамын, аябай жакшы баламмын деп айта албайм. Үйлөнүп ажырашкам. Атам бул дүйнөдөн өткөнүнө 10 жыл болду. Апам бар. Бир туугандарым дагы бар. Алар апама каралашат. Мен канча иштесем да, иштеген акчам апамдарга, бир туугандарыма өзүмдөн ашпай жатат. Нәпсимди тыя албай жатам. Ахиреттик абалым кандай болот? Билсем болобу? Жүрөгүм таш болуп бараткансый. Күнөө экенин билсем да кылып жатам. Балким сиз менин ахиреттик абалымды айтсаңыз, же мени урушуңузчу туура жолго түшкүм келет, бирок эч окшошпойт. Кантип урушам сизди? Бирок Алла ыраазы болсун ахиретти ойлонгонуңуз үчүн да. Мындай кылыңыз, сиз чөйрөнү өзгөртүң. Жаман балдарды жаман таштаңыз аны. Дос болсо деле таштап коюң. Жаман көрсө жаман көрсүн, кош болсо кошпой эле койсун. Жаман балабы, жаман доспу, таштаңа чөйрөнү өзгөртүң. Кудай кааласа иншалла сизге жашооңузга береке келе баштайт. Кудай кааласа, анан 5 убакыт намазды мешитте окуганга аракет кылып, чын сүйлөңүз. Кандай оор күн болбосун да, кыйналсаңыз да алдабаңыз. Чын сүйлөңүз. Менде бир суроо бар эле, жолдошумдун ойношун экинчи ирет билип калдым. Ал мойнуна алган жок, наоборот мени коркутуп сүйлөбөй кеч келип жатат. Мен эмне кыларымды билбейм. 2 кызыбыз бар. Сиз сабыр кыласыз. Намазда дуа ыйлап дуа кыласыз. Келгенден кийин баягындай күйөөңүзгө даават бересиз. Эч кандай эмес. Күйөө аялына, аялы күйөөсүнө даават берсе болот. Проблема жок. Кандай даават? Алланы улуктап, жакшынакай кылып, динди айтып, бактылуу жашоо, таза адал ак никеңизде бията турабыз. Арам жол менен кошулбаң. Ошонун бир кесепетин, убалын, бардык бактысыздыгын үйгө алып келбең деп элечи. Устаз, менин күйөөм менден мурун никесиз өзүнөн 8 жаш чоң аял менен 3 жыл жашаган. Анан мага үйлөндү. Жашаганыбызга 4 ай болду. Дагы деле тиги аялды эсинен чыгара албай, менден жашыруун сүйлөшөт. Үйгө ичип келип тиги аял менен жашаган күндөрүн кечке айта берет. Дайыма ойлонуп түнү ыйлайм. Буюрса жакшы болуп мага көңүл буруп калар деп. Бирок жылыш болбой жатат. Устаз, ажырашканым туурабы же сабыр кылып жашаганымбы? Жооп бериңиз үчүн, жооп берип коюңуз үчүн, жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Аллаху акбар. Эми арак ичкемден бир нерсе деп айта албайбыз.
Бул арак бардык күнөөлөрдүн ачкычы да. Ошон үчүн эң азыркы мыналарды оңолуу процессин ойлонойлу, кандай кылыпчы. Кантип үй бүлөнү сактап калышыбыз керек? Ушундай арактан, зынадан, арамдан. Туугандар, бир эле имандын жолу, башка жол жок ага. Үйдүн ичинде иман гана, үйдүн сыртында дагы иман гана токтотот арамдан. А иманды үйрөнүп бекемдей турганга жол даават жолу. Ошон үчүн ар ким ушул аракет кылыңыздар, иншалла дааватка чыгарганга, жакындары бар, туугандары бар, ага инилери бар, чогуу да чыгып келгенге акырын иншалла Кудай кааласа, иман аракетке келсе, күнөөдөн жиркенич пайда боло баштайт. Иман курчуса, арамдан жиркенич пайда боло баштайт. Арамдан сактануу жеңил болуп калат. Ибадат кылган ага оңой болуп калат. Менин суроом, имплант тиш салуу боюнча төрөттөн кийин көпчүлүк тиштерим алсырап калган. Стоматолог бир тишти имплант салуу керек дейт. Шариятка туура келеби? Жана адам өлгөндө сөзсүз чечүү керекпи? Имплант сөөгө катырылат дейт. Алла разы болсун. Жок. Имплант салдырсаңыз боло берет, шариятка туура келет, проблема жок. Адам өлгөндөн кийин тиштери жылып албайт. Чыгарып барып андай жок ал. Ошо ойдон калат. Дамла аракты кантип таштаса болот? 4-5 ай намаз окуп кайра ичип алам. Мечитке байланыңыз. Өткөндө дагы айттык анда. Жаштардын оңолуусу илимде, эркектердин оңолуусу мечитте, аялдардын оңолуусу үйдө. Кылмышкерлердин оңолуусу түрмөдө. Ошон үчүн ишe карап туруп, мына жерде сиз карап кайра ичип алып атканыңыз, мечитке байланыңыз. Кудай кааласа иншалла. Аракты оңой эле таштайсыз, чөйрөнү таштайсыз. Күйөөм Москвада, мен Кыргызстанда, кайненем, кайнатам менен турабыз. Күйөөм Москвада, мен Кыргызстанда, кайненем, кайнатам менен турабыз. 2 кызым бар. Кайнатам биз жаткан комнатага небересин көрөм деп кире берет. Мага вообще жакпайт. Күйөөмдөн башка эркек кирген туура эмес деп ойлойм. Күйөөмө айтсам, ата-энем дейт, ушуга эмне дейсиз? Мен неберени эми жакшы көрөт дейм кайната болгондон кийин. Аны урматтап эле мен кайнатаны ошо неберени чыгарып эле көрсөтүп туруңуз, тиякта эле барып тура берсин. Бирок эми чечинген, кийинген бир комната ар бир аялдын акысы, любой эркектин мойнунда баягы махрдан сырткары туугандар тамак аш, кийим кече, бир турак жай эми бир жакшы бөлмө камсыздап берүү эркектин мойнунда да. Что аял ээн эркин чечинип, кийинип, путу колун жайып, каалагандай жатып, каалагандай уктап тура турганга мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Бул эркектин мойнунда милдет. Анын үйүнө даже бойго жеткен өзүнүн баласы эртең менен түштө, кечинде такылдатпастан туруп киргенге уруксат эмес. Ислам маданияты тазалыктын негизинде курулган. Кайната болсо деле карап кичине ондай этиятташ керек. Тим более күйөөсү тиякта өзү баласы менен болсо, мүмкүн чечинген абал болуп калышы мүмкүн. Мүмкүн ыңгайсыз абалда уктап аткан абал болуп калышы. Ар кандай да, Ошон үчүн иншалла неберен сырткар неме кылып, проблема жок. Ортосунда мына жакшы урмат сый менен кетиш керек. Убакыт барбы? Болуп калдыбы? Так. Курандын фазилеттерин угуп 30 параны толук жаттаймын деп ниет кылып, 1 жылда 3 пара жат, 1,5 жылда 3 пара жаттадым. Бирок Куранга аракет кылсам дүйнө иштери калып кетет деп кыжалат боло берем. Оюм бөлүнүп, жумушумда Куран жаттагым эсимден чыгып калат деп кыжалат боло берем. Үйлөнгөнмүн, 2 балам бар. Кантсем болот? Кеп кеңешиңизди берип коюңузчу, рахмат. Тууган мындай да. Убакыт бөлсөңүз кыжалат боло бербейсиз. Куранга дагы, дүйнөгө дагы. Дүйнөгө 8 саат берип коюңуз, 8 саат уйкуга берип коюңуз. Нар жакта дагы бир 8 саат калат экен. Ошону Куранга берип коюң. Эмне кыжалат болосуз? 8 саат дүйнөгө бердиңиз. 8 сааттан кийин деле кыжалат болсоңуз, андай дүйнөнүн кереги жок. Ошон үчүн ошо 8 саат толук бере албайсыңыз, мейли 4 саат берип коюң Куранга. Истикамат менен. Аз болсо дагы уланып турган, бул жакшы да. Az bolsa da ulan turgan. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Peygamberin hadisi var. Allah Teala'ga en süykümlü amal az bolsa da ulanıp turgan. Üzgültüksüz bolup turgan amal en süykümlü eken da. Ошон siz 2 saat Kur'an'a berip koyun. Oşon 2 saattan kem kılbanız. Kuda kalasa
Bir ayda көптеген ийгиликке жетесиз. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا برحمتك يا ارحم بسم الله